Саламатсыздарбы, менин каналымдын катталуучулары жана коноктору. Бүгүн мен силерге өтө сонун болгон сайт тууралуу айтып бермекчимин. Бул сайт бала бакчада иштеген мугалимдерге, башталгыч класстын мугалимдерине жана ата-энелер үчүн эң пайдалуу сайт. Эң алгач эле Google Chrome'го кирип, анын издөөчү бөлүмүнө сайттын атын жазабыз. Биздин сайттын аты detsbysite.com. İzdөө баскычы менен издейбиз. Мына биз күткөн сайттын ичине кирип алдык. Бул жерде эмнелер бар, караңыздар. Бул жерде ар кандай карточкалар, сүрөттөр, көргөзмө куралдар, деги эле сиздин балаңыздын акыл эсинин өнүгүшү үчүн эмне керек болсо ошонун баары бар бул жерде. Бул маалыматтарды көчүрүп алып, өзүңүздөр каалагандай кылып иштесеңиздер болот. Бул сайттагы маалыматтардын баары акысыз. Караңыздар, экраныбыздын эң жогорку бөлүгүндө ушундай 3 сызык бар. Ушул сызыкты бир баскан учурда бизге жалпы категориялардын тизмеси чыгат. Бул жерде өтө көп маалыматтар бар. Мынакей, ушул категориялардан бизге кайсы керек болсо ошону тандайбыз. Биринчи эле учурда мен ушул аппликация менен иштөөгө кирейин. Бул жерде аппликация менен иштөөнүн ар кандай темалары бар. Биз өзүбүздү кызыктырган тема боюнча басып кирип маалыматтарды көрүп иштетсек болот. Мен кайсыга тиксем экен? Самолеттун аппликация жасоосуна кирейин. Мына кара жазып турат. Ушуну бассак биз киребиз. Мына кирдик. Бул жерде кандай жазылат? Бардыгы орус тилинде көрсөтүлгөн. Бул аппликацияны сүрөттөр A4 форматындагы кагазга ылайыкташылган. Караңыздар, мынакей, бул жерде эмне, бул самолетту жасоо үчүн кандай буюмдар керек болду, бардыгы турат. Эми караңыздар, биз буну кантип көчүрүп алабыз? Дал ушул эле сүрөттүн үстүнө моминтип басып турабыз. Басып турганыбызда мындай меню чыгат. Биз бул жерден скачать изображение дегенди басабыз. Ушуну басканда биздин галереябызга ушул сүрөт көчүп калат. Мына көчтү, открытты басып көрсөк болот. Мынакей, эми муну принтерден чыгарып алып балаңызга берсеңиз, ал ушул аппликацияны тыртып, клейлеп, чаптап, кантип жасоо керектигин үйрөнүп алат. Бул жерден чыкканда ушул стрелканы басып чыгабыз. Дагы өзүбүзгө керек темаларга кирсек болот. Ар кандай түрлөрү. Дагы да ушул 3 сызыкты басып, мен дагы башка бир темаларын сиздерге көрсөтүп берейин. Кайсы темасына көрсөтсөңүздөр, карточка для детей дегенди киребиз. Бул жерде дагы балдарыбыз үчүн керек болгон мындай темалар турат. Биз өзүбүзгө жаккан бир темага киребиз. Мынакей, мынау дагы өтө сонун экен. Караңыздар, сандын жазылышыны ручка менен же колдун жардамында ушул үзүк сызыктардын үстүнөн басып чыкса болот экен. Мына жерде мындайлар бар экен. Мен ушуга кирип көрсөтүп берейин. Мына буюм түрүндөгүсүнө. Мына кара жазууну бассак, ушуга киребиз. Мына кирдик. Караңыздар, бул бардык сүрөттөр A4 форматына ылайыкталган. Мынакей, 0дон баштап 9га чейин астында сүрөттөрү менен кошо. Караңыздар, буну дагы жанагы көчүргөндөй эле кылып көчүрөбүз. Өзүбүзгө керек сандын үстүнө басып турсак, мындай меню чыгат. Бул жерден скачать изображение дегенди басабыз. Жана эгер ушундайды сураса, сиздер да дегенди басып коесуздар.
Жана биздин материал көчүп жатат. Көчүрүп аткырык баскычына басабыз. Мынакей. Эми буну балаңыздар колунун жардамында манжаларын, майда моторикаларын өнүктүрүү үчүн ушундай кылып кол менен да айландырып чыкса болот. Же болбосо маркер, карандаш, ручка өзүнө ыңгайлуу болгон нерсе менен ушинтип айландырып чыкса да болот. Стрелканы басып артка кайтабыз. Караңыздар, эгер ушундай реклама чыгып кетсе, мына стрелканы басып койсоңуздар, реклама кирип кетет. Мынакей өтө эле көп маалыматтар бар. Дагы эле ушул 3 сызыкка кирип, эмне керек болсо ошонун баарын өзүбүзгө керегин тандап алсак болот. Мына жерде жазганды үйрөнөбүз дейт. Ушуга кирип көрөйүнчү эмнеси бар экен. Мына бул жерден сиздер даяр эле ушундайларды чыгарып алып, балдарыңыздарга берсеңиздер болот экен. Мына караңыздар, сонун. Мен ушул сайтты абдан эле жакшы көрөмүн жана ар дайым колдономун.